Армиядан качып, бирок кайра өз ыктыяры менен аскер бөлкө келсе кылмыш жоопкерчилигинен бошотулат. Президент мунапыс жөнүндө мыйзамга кол койду. Өлкөдө орточо айлык акы январь айында 33.664 сомду түздү. Улуттук статистика комитетинин бул маалыматы реалдуубу? Электр жарыгын берүү кайрадан үзгүлтүккө учурашы мүмкүн. Энергетиктер муну аба ырайына байланыштырууда. Эми ушул жана башка жаңылыктар менен күн жүрүш маалымат программасынын толукталган чыгарылышынан кененирээк таанышасыздар. Студияда Шекер Сатыбалдыева, саламатсыздарбы? Президент Садыр Жапаров Евразия экономикалык комиссиясынын коллегиясынын төрагасы Бакытжан Сагинтаев менен Бишкекте жолукту. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы кабарлады. Тараптар Евразия экономикалык биримдигинин алкагында кызматташуу, интеграция маселелерин талкуулаган. Президент бүгүнкү күндө тескерисинче биримдиктин ичинде өз ара соода жүргүзүүдө тоскоолдуктар күчөгөнүн баса белгиледи. Акыркы 7 жыл аралыгында биримдикке мүчө мамлекеттердин башчыларынын ар бири ички рыноктогу көйгөйлөр жөнүндө айтып келишкен. Бирок алар чечилбей жаткандыгын моюнга алуу керек деп айтылат басма сөз кызматы тараткан маалыматта. Садыр Жапаров ЭАЭП келишиминдеги товар, кызмат көрсөтүү, капитал жана жумушчу күч кыймылынын эркиндиги боюнча жоболор кыйынчылык менен ишке ашырылып жатканын белгиледи. Кыргызстандан сыртка жүк негизинен Казакстан аркылуу ташылат. Казак тараптагы ар кандай чектөөлөрдөн улам жүк ташууда байма-бай түйшүк жаралып келет. Президент Садыр Жапаров 9 февралда Кыргыз Республикасынын Конституциясынын кабыл алынгандыгынын 30 жылдыгына жана адам укуктарынын жалпы декларациясынын 75 жылдыгына байланыштуу мунапыс жөнүндө мыйзамына кол койгонуна байланыштуу аскер кызматкерлерине мунапыс берилет. Мыйзам 13 февралдан баштап күчүнө кирген. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук комитетинин чек ара кызматы кабарлады. Ага ылайык кылмыш жаза кодексинин аскер бөлүктү же кызмат өтөө ордун уруксатсыз таштоо жана дезертирлик беренелеринде каралган кылмыш ишин жасаган адамдар 2024 жылдын 13 февралынан 13 майга чейин аскер прокуратурасына же аскердик кызматын өтөгөн жерине өз ыктыяры менен кайтып келсе кылмыш жоопкерчилигинен бошотулат. Буга чейин укуктук талаанын чегинен чыккан аскер кызматчыларына жашоону таза барактан баштоо, ошондой эле кылмыштык куугунтукка алынуудан коркпостон аларга карата козголгон кылмыш иштерин токтотуу үчүн аскер прокуратурасынын органдарына өз ыктыяры менен калуусу сунушталат деп айтылат билдирүүдө. Аба ырайына байланыштуу алдыңкы күндөрү жарык берүү кайрадан үзгүлтүккө учурашы мүмкүн. Бул тууралуу энергетика министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Күн сууктаса, жашоочулар жылыткыч сая башташы мүмкүн. Мындан улам электр энергиясын берүүчү жабдууларга күч келсе, айрым жерлерде 1-2 саатка свет өчүшү ыктымал. Алдыда аба ырайынын бузулушу тууралуу маалымат болууда. 7 облуста тең өчөт деп айта албайбыз. Себеби кайсыл аймактагы жабдууга күч келсе, ошол аймакта 1-2 саатка өчүшү мүмкүн. Министрлик жарыкты өчүрүүлөр боюнча берген түшүндүрмөсүндө Токтогул жана Үч Коргон ГЭСтеринин гидроагрегаттарын оңдоо башталгандыктан электр станцияларынын кубаты 290 мегаваттка кыскарганын билдирген. Кыргызстанда ушул жылдын январь айына карата орточо эмгек акы 33.664 сомду түздү. Бул тууралуу Улуттук статистика комитетинен билдиришти. Маалыматка ылайык, эмгек акынын жогорулашы экономикалык ишмердиктин бардык түрдөгү ишканаларында жана уюмдарында байкалган. Бирок көпчүлүк мындай суммадагы эмгек акы албастыгын айтышат. Бул сумма реалдуубу же кандай эсептөөнүн жыйынтыгы менен айтылат? Кийинки сюжетте сөз болот. Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, былтыркы жылдын январь айы менен 2024 жылдагы айдын башы менен салыштырганда эмгек акынын өсүү темпинин жогорулашы экономикалык ишмердиктин бардык түрдөгү ишканаларында жана уюмдарында байкалган. Башкача айтканда, үстүбүздөгү жылдын январь айына карата өлкө аймагында орточо айлык акы 33.664 миң сомду түзгөн. Болгон айлык 500 миң киши айлыгы тууралуу болуп атат, орточо эсептелет. Мисалга ала кетсек, мамлекеттик башкаруу жана милдеттүү социалдык камсыздоо тармагында 46.607 сом болду. Билим берүүдө 24.479 сом болду. Саламаттыкты сактоо жана калкты социалдык жактоо тейлөө тармагында 21.000
61 сом болду. Пайдалуу кендерди казууда 59.625 сом болду. İşletme öndürüşünde 53.387 сом болду. Ушул бардык тармактардын да иштеген адамдардын айлыктары жөнүндө ушул тармактардагы ишканалардан алынган отчеттуулуктун негизинде келип чыкты. Буга ылайык Саламаттык сактоо министрлигинин финансы саясаты башкармалыгынын башчысы Айдай Райымбаева кызматкерлеринин айлык акысы 2022 жылдын 1-апрелинен тарта 50%га жогорулаганын белгилеп, 2023 жылы дарыгерлердин орточо айлыгы 23.500 сомду түзгөнүн билдирди. Буга чейин 21 жылдарды эмгек маянасы врачтардын орто эсебинен 14.290 түссө, 23 жылдын жыйынтыгы менен 23.500 сомду түзөт. Ошондой эле үй бүлөлүк дарыгерлердин орточо эмгек маянасы буга чейин 17.197 сомду түссө, көбөйтүлгөндөн кийин 25.795 сомду түзөт. Ошондой эле орточо даражаттагы кызматкерлердин орточо эмгек маянасы буга чейин 11.730 сомду түссө, жогору көбөйтүлгөндөн кийин 17.600 сомду түзөт. 36 саат азыр. Ал эми билим берүү тармагындагы жалпы кызматкерлердин орточо айлык акысы 2023 жылдын декабрь айына карата 24.784 сомду чапчыган. Анын ичинен мугалимдердин орточо эмгек маянасы 26.800 сомду түзгөн. Билим берүү тармагында кызматкерлердин жалпы мугалим болобу, директор болобу же тиги уборщица болобу, орточо айлыгы 24.784 сом. Анан кийин мугалимдердин орточо айлыгы 2023 жылы 26.800 сом түздү. Жана директорлордун айлыктары былтыр көбөйтүлгөн 50%га. 50%ке 1-сентябрдан баштап. Ошондо алардын орточо айлыгы 28.000 сомдой түздү. Финансы министрлигинин маалыматына таянсак, мамлекеттик бюджеттен былтыр билим берүү тармагына 51,4 миллиард сом каражат бөлүнсө, саламаттыкты сактоого 18,8 миллиард сом акча сарпталган. Ошондой эле аталган министрликтин штаттык санды жана эмгек акыларды талдоо башкармалыгынын башчысы Нурадил Карыпбаев 2024 жылга карата билим берүүгө жана саламаттыкты сактоо тармагына бөлүнгөн каражаттарга токтолду. Ал эми 24 жылда каралган бюджетте ушул эмгек акы боюнча бул каралган сумма образованияны эске ала турган болсок, билим берүү системасында каралган сумма бул 53,6 миллиард түзүп атат. Ал эми саламаттык сактоого бөлүнгөн эмгек акыга бөлүнгөн каралган каражаттын суммасы бул 19,1 миллиард болот. Мындан тышкары Карыпбаев шаар жергесиндеги мугалимдер менен айыл аймакта конуштаган мугалимдердин айлык акыларында айырма болорун кошумчалады. Бул айтылган сумма салык түрлөрүн кыскартканга чейинки көрсөтүлгөн маяна. Ал эми статистикалык комитет жалпы өлкөдөгү мамлекеттен айлык алгандардын орточо суммасын гана аныкташканын түшүндүрдү. Айтурган Жапаркулова, Эрлан Кыдырбеков, New TV. Жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков Кабар улуттук маалымат агенттигине майык куруп, Кемпирабад иши боюнча соттун узарып жатат деген сындарга жооп берди. Базарбеков соттук териштирүүлөрдүн созулуп кетишине камактагылардын өздөрүн күнөөлөдү. Кемпирабад иши боюнча кармалгандар камакка алынгандардан кийин тергөө иштери бир нече ай убакытталды. Кылмыш иши да көлөмдүү 60 том. Иш сотко өткөн соң ал карала баштады. Бирок бир күнү камактагы бирөөсүнүн адвокаты келбей калат. Башка күнү камактагылардын бири ооруп калат же атайлап адвокатын жибербей коет же сотто биздей баатырлардан тукум алып калгыла деген сыяктуу шоо кылышат, деди ал. Базарбековдун маалыматында айыпкер жана жактоочулардын өтүнүчү менен соттук кароо 20 жолу жылдырылган. Ал соттук териштирүү 8 айга созулганын айтып, өздөрү создуктуруп жатканы биз үчүн да түшүнүксүз, деди.
Камактагылар коюлган айыптар оор болгондуктан үй камагына чыгарылбаганын, саламаттыгына байланыштуу бошотулгандар бар экенин айтты. Бишкекте 211 миллион сомдук жер тилкеси жеке жактарга мыйзамсыз берилген аныкталды. Бул тууралуу башкы прокуратурадан билдиришти. Октябрь райондук прокуратурасы тарабынан Кыргыз Республикасынын жер жана коррупцияга каршы күрөшүү жөнүндө мыйзамдарынын талаптарынын аткарылышы боюнча Бишкек башкы архитектура муниципалдык ишканасына текшерүү жүргүзүлдү. Текшерүүдө Кыргыз Республикасынын Борбордук мамлекеттик архивинин, Бишкек башкы архитектура муниципалдык ишканасынын, Октябрь району боюнча Бишкек шаарынын мэриясынын, муниципалдык администрация жана жер ресурстары, кадастр, геодезия жана картография боюнча мамлекеттик агенттигинин Бишкек филиалынын кызмат адамдары кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланышканы аныкталган. Алар пайда көрүү максатында 2021-22 жылдар аралыгында Октябрь райондук администрациясынын 2007 жылдагы жер тилкесин бөлүп берүү жөнүндөгү токтомун жасалмалашып, ал токтомго кошумча 62 жарандын тизмесин киргизишкен. Ошентип 2022-23 жылдары Октябрь районунун түштүк-чыгыш бөлүгүндө жайгашкан 1 гектар жер аянтын 18 жаранга мыйзамсыз бөлүп берип, жер участогуна болгон жеке менчик укугу жөнүндө мамлекеттик актыларын беришкендиги аныкталды. Натыйжада жогорудагы кызмат адамдарынын мыйзамсыз аракеттеринен улам мамлекетке 211 миллион сомдук материалдык зыян келтирилген. Аталган факт боюнча Октябрь райондук прокуратурасы тарабынан кылмыш жаза кодексинин 337-346 беренелери менен кылмыш иши козголуп, тергөө амалдарын жүргүзүү үчүн Бишкек шаарынын Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнө тапшырылды. Ошондой эле аталган жер тилкелери мамлекетке кайтаруу үчүн сотко доо арыздар келтирилди. Ташкөмүр шаарындагы кристалл заводу мамлекетке кайтарылганын УКМКнын маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге караганда заводдун аймагында майнинг ферма уюштуруу үчүн атайын компьютер Power Center аттуу жоопкерчилиги чектелген коом түзүлүп, компания 2019 жылдын май айынан 2020 жылдын октябрына чейин уруксат кагаздары жок мыйзамсыз майнинг ферманы техникалык жактан жабдып келген. Компаниянын аткаруучу директору Ташкөмүр шаарынын тургуну болгону менен анын финансы маселесин иш жүзүндө Көлбаевдин өкүл баласынын жакын адамы башкарып турган. Майнинг ферманын иши Көлбаевдин кылмыштуу иштерин каржылоого багытталган деп билдиришти атайын кызматтан. Маалым болгондой, ири майнинг ферманын ишмердүүлүгүн камсыз кылуу үчүн Аю Холдинг корпорациясынын мүмкүнчүлүктөрү пайдаланылган. Нур Ал Энерго энергетикалык компаниясы аталган корпорациянын түзүмүнө кирет. Ал Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобун каржылоого көмөктөшүү үчүн кристалл заводун электр энергиясы менен камсыз кылууну пландаштырганы кошумчаланды. Бишкекте автоунааларды туура эмес токтоткондорго каршы күрөшүү үчүн муниципалдык эвакуаторлор сатып алынууда. Бул тууралуу жол транспорттук инфраструктура ишканасынын башчысы Ренат Султамамытов билдирди. Анын айтымында муну менен мэриянын балансында Кытайдан чыгарылган Шасман X9 үлгүсүндөгү 10 эвакуатор болот. Анын 7-өө Кыргызстанга алып келинди. Бул техникалар 20 күндөн кийин ишке кирет. Анткени бажыдан жана каттоодон өткөрүүгө, ошондой эле айдоочуларды окутууга убакыт кетет, деди Султамамытов. Ар бир машина $33,5 миң сатып алынган. Алар автоунаалардын 2 дөңгөлөгүн көтөрүп сүйрөтөт. Эгер сүйрөөгө ылайыкталбаса, астына дөңгөлөктү домкрат салып алып кетет. Жол тандабас кичи автобустарды дагы тартып кетүүгө жөндөмдүү. Бул эвакуаторлордун узундугу 6,4, туурасы 2,3, бийиктиги 2,8 метр. Учурда документтери таризделип жатканы белгиленди. Апрелдин башында калаада иштей баштайт. Өткөн жылдын жыйынтыгы менен өлкөдө кургак-учук илдетине кабылгандардын саны азайган. Бул туурасында бүгүн бүткүл дүйнөлүк кургак-учукка каршы күрөшүү күнүн Утурлай борбордо өткөн иш-чарада айтылды. Муну менен катар жыйында кургак-учукту аныктоонун, дарылоонун алдын алуунун жана бул оорудан жабыркаган адамдарга колдоо көрсөтүүнүн маселелери талкууланды. Кургак-учуктан айыкса болобу? Кыргызстанда кургак-учук менен балдардын канча пайызы ооруйт? Кененирээк кийинки материалда. Кургак-учук илдетин алдын алууда калкка туура түшүндүрүү иштерин жүргүзүү маанилүү. Анткени бул эл арасындагы оору тукум кууйт же идиш-аяк аркылуу жугат деген жана башка кептерди алдын алат. Бүгүнкү күндө кургак-учуктан толугу менен айыгууга мүмкүн болгондуктан ооруга кабылгандар коомчулук тарабынан кодулоого жана басмырлоого кабылбашы керек. Өзү бул оору айыгат деген эме менен жүрүш керек да, дарысын калтырбай ичсе бул оорудан айыгып кетет. Бирок көпчүлүк учурда андай эмес. Оорулуу болгон адам мен болду, ушул боюнча эле өлөт экенмин же болбосо айыкпайм деген ойдо болот да. Ошон үчүн бул ооруп турган адамдарга постоянно колдоо көрсөтүп турушубуз керек. Чөйрө тараптан, үй бүлө мүчөлөрүнөн ушундай бир басмырлоого алынбаш керек.
Быйыл Аламүдүн районунда кургак учукка кабылгандардын саны өткөн жылдарга салыштырмалуу өскөнү байкалганын кошумчалады. Борбордо бүткүл дүйнөлүк кургак учукка каршы күрөшүү күнүн утурлай уюштурулган пресс-кафеде аталган илдетти аныктоонун, дарылоонун, алдын алуунун жана бул оорудан жабыркаган адамдарга колдоо көрсөтүүнүн темаларын талкуулоо каралган. Бул илдет адам тандабагандыктан Кыргызстанда 14 жашка чейинкилер арасында кургак учукка кабылгандардын 5%-ында аныкталган. Негизи биздин баягы статистика боюнча биз жаш балдарды 14 жашка чейин жашты жаш балдарды эсептейбиз. 15-тен 17 жашка чейин баягы подростковый возраст деп коебуз. Анан 18-ден бул чоң адамдарды. Ошо точно санын азыр жадымда жок. 14 жашка чейин жаш балдардын негизинен 5%-дай түзүлөт. Общий туберкулездун аныкталганын арасынан. Кургак учукка каршы жаңы дарылар чыгарылып жаткандыктан илдетти дарылоонун убактысы да кыскартылууда. Бишкек шаарды кургак учукка каршы күрөшүү ооруканасында өткөн жылы жалпы 633 бейтап толугу менен айыгып чыккан. Булардын басымдуу бөлүгү илдети өтүшүп кеткенден кийин кайрылышкан. Туберкулез негизинен классификация боюнча өпкө туберкулезу жана башка органдардын туберкулезу, внелегочный деп коет, ошондой болуп бөлүнөт. Анан эң негизгиси туруктуу жана туруксуз формасы болуп, жана мен айтып өткөндөй, деги чувствительный форма дегенибиз ал могул биз берип аткан жаңы эң негизги 4 препаратка, туберкулезный препаратка ал организм деги устойчивость жок да, ага чувствительный, то есть ал ошол эле дарылар менен дарылануу 6 ай экинчи кайталануу орнуп атса 8 ай дарыланат. Эгерде уже жанагы дарыларга туруктуу болуп калса, 1 же 2 же 3 дары жарабай калган турган болсо, анда биз уже жанагы резервдеги дарылар менен дарылайбыз дагы. Ал азыр эми короткий режимдерде болуп атат. Ал жок дегенде 11 айлык, ошондон бир 18-20 айга чейин созулган түрлөрү бар. Бирок жаңы схемалар чыгып атат. 9,5 айлыгы бар, 11 айлыгы бар. Кыскарууда жаңы препараттар келгенине байланыштуу. Улуттук фтизиатрия борборунун маалыматы боюнча Кыргызстанда өткөн жылы башка жылдарга салыштырмалуу кургак учукка кабылгандардын саны азайган. Буга аталган ооруга каршы күрөшүүдө каржылоо маселеси жолго коюлуп, илдетти дарылоодо жаңы дары-дармектердин иштелип чыкканы себеп. Мекеменин маалыматы боюнча өткөн жылы 4170 бейтап бул илдет менен жабыркаса, 2022 жылдын ушул эле маалында кургак учукка 4568 адам кабылган. Бул 100 000 калктын санына 65,5 учур дегенди билдирет. Кургак учукка чалдыккандар 3 эсе азайды биздин Кыргызстанда. Кургак учуккан болгон өлүм уже 5 эсе азайды да. Эгер 2001 жылы 27 учур болсо 100 000 калды. Азыркы биздин 23 жылдын көрсөткүчү боюнча 2,5 случай болуп атат да 100 000 калктын санына. Негизинен кургак учукка көбүнчө эркектер кабылышкандыктан аларды 20 жаштан 45 жашка чейинки курактагылар түзөт. Ошол эле учурда бул ооруга кабылгандардын саны азайды делгени менен кургак учуктун өтүшүп кеткен учурлары көп кездешүүдө. Акылай Маратова, Жылдыз Кадырбаева, New TV. Бүгүнкү көрсөтүүбүз мына ушундай жаңылыктар менен жыйынтыкталат. Саламатта болуңуздар.